Реал Мадрид командасынын жаш жылдызы, укмуштуу техника менен мыкты жазгырып өтүүнүн жана керемет пастардын ээси. Чемпиондор лигасын уткан алгачкы түрк футболчусу 20 жаштагы Арда Гүлер бул сезондо жылдызы жарк этип чанып учурда атагы таш жарып турган учур. Арда Гүлер 2005 жылы 25 февралда Туркиянын борбору Анкарада жарык дүйнөгө келген. Футболдогу алгачкы кадамын 2014 жылы Генчлер бирлиги клубунун академиясында баштаган. 2019 жылы оюнчунун талантын байкаган Фенербахче Гүлерди футбол академиясына алган. Гүлерден келечекте мыкты футболчу чыгарына ынанган Стамбулдук клуб 2021 жылдын башында оюнчу 16 жашка толгондо биринчи профессионалдык келишимге кол койгон. Ошол эле жылы 19 августта Фенербахче үчүн дебютун Европа лигасынын тандоо турунун плей-офф баскычында Финляндиянын Хик клубуна каршы өткөргөн. 3 күндөн кийин ал Туркиянын Супер лигасында Анталияспорго каршы оюнда дебют жасап, голдук пас чыгарып берген. 16 жаш 178 күндүк курагында ал Туркиянын Супер лигасында пас берген эң жаш оюнчу болуп калды. 2022 жылы 13 мартта ал Фенербахче үчүн алгачкы голун Аланияспорго каршы беттеште киргизген. Ал эми кийинки голун 20 күндөн кийин Кайсерспорго каршы оюнда жараткан. 14 күндөн кийин Göztepe менен болгон беттеште пенальтиден дагы бир гол жараткан. Алгачкы дубльду 2022 жылы 15 августта Касым Пашага каршы оюнда ишке ашырып, беттештин мыкты оюнчуларынын бири болгон. 2023 жылы Милан, Наполи, ПСЖ, Аякс, Барселона, Реал Мадрид жана бир нече англиялык клубтар Арданы өз катарына кошууга кызыгуусу арта баштаган. 2023 жылы жайкы трансферлер терезесинде 18 жаштагы Арда Гүлерге Реал Мадрид 6 жылдык келишим сунуштап, Фенербахчеге 20 миллион еврону дароо, калган 10 миллион еврону бонус аркылуу төлөөгө келишим түзгөн. Королдук клубтун катарында болуу өзү эле чоң жоопкерчилик жана эң күчтүү оюнчулар менен старттык курамда чыгууга атандаштык күчтүү. Башкалардан мыкты экендигиңди секунд сайын далилдөө керек болчу. Бирок Арда үчүн чоң клубтун деңгээлинде ойноого физикалык, тактикалык жана психологиялык жактан даяр болууга убакыт керек болчу. Сезон алдындагы тур учурунда Арда Гүлер тизесинен жаракат алып, калууна келүү үчүн 2 айдай убакытты талап кылган. Күзүндө жамбашынан жеңил жаракат алып, дагы 1 ай калууна келүүгө аргасыз болгон. Ал Королдук клуб үчүн дебютун 2024 жылы 6 январда Испания кубогунун 32ден 1 баскычында Арандина менен болгон беттешти өткөргөн. Ла Лигадагы дебютун 27 январда Лас Пальмаска каршы оюнда 81 мүнөттө алмашууга чыгып орун алган. Ал эми дебюттук голун 2024 жылдын 10 мартында Сельтанын дарбазасына киргизген. 2023-24 жылдагы Чемпиондор лигасынын финалында Реал Боруссия Дортмундту 2-0 эсебинде утуп, 15 рет Европа чемпиону атыкса, Гүлер Чемпиондор лигасын уткан алгачкы түрк футболчусу болду. Реал Мадриddеги экинчи сезонунда акырындык менен өзү тууралуу жар сала баштады. Жана 2024 жылдын декабрь айында Ла Лигадагы айдын мыкты жаш оюнчусу наамын алды. 2025 жылдын башында футболчу сапаттуу оюн көрсөтүү менен алмашууга тынбай чыгып, гол киргизип, голдук пастарды бере баштаганы менен февралда оюнчунун Реал Мадридден кетиши тууралуу суроо оюндук практиканын кескин жетишсиздигинен улам ижарага кетет деген сөз чыккан. Эндирик сыяктуу туркиялык футболчу да башкы маштыктыруучу Карло Анчелоттинин ишенимине толук кире албай, маштыктыруучу таланттуу экенин айтып, Реалда ийгилик жаратуу үчүн алмашууда отурганы дагы пайдалуу деп, жаш спортчуга көп ишеним арткан эмес. Арда Гүлердин командадан кетиши мүмкүн деген кептер жарым коргоочунун оюнунун чоң күйөрманы делген Хаби Алонсо башкы маштыктыруучу болуп тайындалгандан кийин жокко чыкты. Испаниялык маштыктыруучунун келиши менен баар өзгөрдү. Гүлер дароо старттык курамдын оюнчусуна айланды жана жаңы долбоордогу эң маанилүү оюнчулардын статусуна ээ болду. 2025-26 жылдагы сезондо Мбаппе менен Гүлердин байланышы Европадагы учурдагы эң мыкты дуэтке айланды. Гүлер соңку пас ээси болсо, Килиан жыйынтыктоочу сокку үчүн жоопту. Хаби бул байланышты клубтар аралык дүйнө чемпионатында колдонгусу келген. Бирок Мбаппе тамак аштан ууланып, турнирде көп оюнга катышпаса да, Боруссия менен болгон чейрек финалдагы беттеште Гүлер Килианга голдук пас берүүгө жетишти. Килиан Мбаппе жана Арда Гүлер Реал Мадриддин чабуулдагы негизги оюнчулары болууда. Команданын бул сезондогу голдорунун жарымынан көбүн киргизди. Гүлер
плеймейкердин ролун аткарып, Мбаппеге үзгөлтүксүз так пастарды чыгарып берүүдө. 20 жаштагы оюнчу менен Франциянын капитанын Реалдын легендарлуу байланышын түзгөн Роналдо менен Озилге салыштырып турган учур. Хави Алонсо Беллингемдин кайтып келгенине карабастан, оюнду Гулер менен Мбаппенин айланасында куруп жатканы түрк оюнчусунун мыкты экенин аныктайт. Гулер бул сезондо Мбаппеге 6 жолу голдук пас чыгарып берген жана 1 жолу Килиан чыгарган пасты голго айландырууга жетишти. Арда бул сезондо өз ордун таап, королдук клубда толугу менен калыптанган учуру жана 3 гол киргизип, 6 рет ассист жасады. Арда Гулер Туркиянын улуттук курама командасына 2022 жылы чакырып алып, 19 ноябрда Чехия менен болгон жолдоштук беттеште дебют жасаган. 2023 жылы 19 июнда Евро 2024 турниринин тандоо оюнунда Уэльске 23 метрден сокку узатып, улуттук командасы үчүн биринчи голун киргизген. Ал эми 2024 жылы Европа чемпионатында курама командасындагы өзөктүү оюнчулардын бири болуп, мелдештин чейрек финалдык баскычына чейин жетти. Жаш футболчу өз карьерасында Туркиянын кубогун, Испания чемпионатын жана Супер кубогун, Чемпиондор лигасын, ошондой эле УЕФА Супер кубогунун жеңүүчүсү. Келечектен көптү үмүттөндүргөн Арда Гулер алдыда Реал Мадридти жана Туркиянын улуттук курама командасын дагы бир нече чоң жеңиштерге жеткирери талашсыз.